Бүгүн 16 майда Ташиев Өзгөн шаарын айланып өтүүчү унаа жолунун курулуш иштеринин жүрүшүн тиги учактан көрүп чыкты. Тийиштүү тараптардан маалыматтарды алып тапшырмалар берилди. Өзгөн шаарын айланып өтүүчү унаа жолунун узундугу 14 чакырымды түзөт жана 2 көпүрө 10 мал жандык өтүүчү өтмөктөр камтылат. Курулуш иштери ушул жылдын аягында аяктап пайдаланууга берилет. Ташиев тиги учакта Жалал Абад шаарындагы жүргүзүлүп жаткан курулуш иштерин да көрүп чыкты. Бүгүн 16 майда Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМК төрагасы, Кыргыз футбол биримдигинин президенти Ташиев Ош облусунун Кара Суу шаарындагы Манас стадионунун азыркы абалын көрүп чыкты. Эскилиги жетип, талкаланып калган бул стадионду толугу менен эл аралык талаптарга жооп берген стадион кылып кайра жаңылоо тапшырмасын коюп, иштин жүрүшүн жана каржылык маселелерин жергиликтүү бийлик менен бирге өз көзөмөлүнө алып чечээрин белгиледи. Өлкөдөгү стадиондорду жаңылоо жана куруу иштери мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде аткарылып жатканын айтты. Жергиликтүү активдер менен мекеме ишканалардын жетекчилерине сүйлөп жатып, жемкорлукка жол бербөө, өз милдеттерин так аткаруу зарылдыгын эскертип өттү. Стадионду куруу иштери жакынкы мезгилде башталат. Ошондой эле Өзбекстандагы Кыргызстандан барак эсклавынан көчүрүлгөн жарандар үчүн курулуп жаткан жаңы барак айланын куруу иштерин учурдагы абалы менен таанышты. Курулуш иштеринин пландарын көрүп чыгып, тийиштүү тапшырмалар коюлду. Барак эсклавында элдер көчүрүлүп чыкпады, мына жерде бизге өткөн 208 гектар жер. О жерде мынакей архитекторлор менен, кесипкөй адамдар менен, жергиликтүү эл менен кеңешип, биздин жаңы барак айылы жайгашкан жер. Бүгүнкү күндө ошо бөлүнгөн каражаттын эсебинен 101 үй салынып атат. Ошондо инфраструктура салынып аткан жер канча гектар болду? Бул жер 38 гектар жер. 38 гектар. Ошондо 108-38 бул жака кетсе 170 калыптыр да? Бул 170-ин элдин үлүшү болгон. 75 гектар жер үлүш катарында берилди. Андан тышкары 90 гектар тегерегинде ФПС өкмөттүн жери болгон. Бүгүн ушул дыйкандар ушул жерлерди иштетип калат. Анан Өзбекстан Республикасынан дагы эгилген айдоо аянты да өтүп калды. Бул жерде ошо бүгүнкү күндө айыл башчы эл менен кеңешип 80 гектар тегерегинде бүгүн эгилип турган эгини бар. Не эгини бар? Бул жерде социалдыкта бир проектти запускать этип атабыз. Бул дайым боюнча бул жерде ошол эки эл достугу аркылуу дайым достук үйүн салабыз дайым боюнча. Бул 4 кабаттуу үйдөн 4өө турат. Бул жерде ошол интернационалдык үй-бүлөлөрдү барып ушул жака жайгаштырып, жакшы бир проект баштайлык деп туруп атабыз. Бир үй канчага койдуйт? Бүгүндө 1 квадрат метрин биз санап атабыз, $400 ашпайт. Ошо менен бизге абдан бир бюджетный жакшынакай үйлөр салына турган болот. Үйдүн түзүлүштөрү мына мындай болот. Ушундай болуп атат. Абдан жакшы, кышында жылуу үйлөр болот, жайында салкын үйлөр болот. Кудай буйрса. 3800 месталык. Бул жерде ошол 3800 месталыктан тышкары жердин аянты 3 гектар 20 соток экен.
Бардык документтери бүгүнкү күндө Кара Суу шаарынын мэриясында турат, балансында турат. Чекелери, стадион чекелеринде алдын кеткен жерлер бар жокпу? Стадиондун чекесинде бул жагы парк, бул жагы үйлөр экен. Жок, стадион территориясында кыркып алып жок. Жок, андай жок. Так, кандай планыңыз бар стадион оңдош боюнча? Бул эми биз баягы негизи баягы декабрь айында биз чын менен баштап алганбыз. Анан сиздин тапшырмаңыздын негизинде токтотулуп бүт баары иш жүргүзүлүп турат. Сметасын баары түзүп даярдап койгонбуз. Анан ушул бүгүнкү күндө ушул Кара Суу Кыргызстанда эң чоң район болгондуктан бирок стадион бүгүн ойлой турган акыбал. Канча акчаңыз бар? Бизде азыр бөлүнгөн акча негизи мэрияда быйылкы жылы мэриянын бюджетин 1 миллиардка чыгарабыз деп атабыз. Бирок азыр бүгүнкү бул стадионго бөлүнгөн акчабыз жок. Канча стадион канча турат экен? 54 миллион деп азыр. 54 миллион. Азыр эч нерсе райондон дагы шаардан бир сом бөлүнгөн. Бир сом бөлүнөт. Сметасын карап эсептешти даярдап. Эмне кыласың? Кара Суу деген чоң рыногуңар бар. Кара Суу деген эл көп бул жерде. Бул стадион сонун кылып жасашыбыз керек. Короче, одним словом, biz быйыл муну бир күзгө барып бүтүрүшүбүз керек. Күзгө барып бүтүрүп, ушул жерде сонун кылып, элдерди топтоп, майрамды кылып, концертти кылып, сонун кылып ачып берип, элгечи сонун бир концерт кылып беришибиз керек. Дальше уже өзүңөр пайдалана бересиңер, туура? Кантип пайдаланышты, эмне кылышты, бунун стандарты кандай болуш керек, баардыгы мына футболдук союздан келип балдар чечишет. Бул сиденлерди алмаштырыш керек, коюш керек, буларды карагыла, аварийнысын карагыла, үстүн жабыш керек. Карама, ачык. Üstün cavış gerek, Callavatta kadar. Jumuş köp de bu.